2006-жылы алган экенсиз да. Ооба, 2006-жылы алган. Бул сот не деп чечим чыгарып атат? Жок, сотто тилекке каршы бир канча мыйзам бузуулар бар да бул жердечи байке. Мантип мамлекеттен 2006-жылдан 99-жылдан баштап алган буйруктарын оңой эле жокко чыгарышып, кызыктар болгон адамдардын атына өткөрүп берип жүргөндүгү жөнүндө маалыматтарды алып атабыз. Колунда мыйзамдуу деп саналган мамлекет тарабынан берилген кызыл китеби болуп туруп, бүгүн үйүнөн ажырап отурган жери. Эге трансформация болуп эле адамдар жашап атат да, ошондо болгон да туурабы? Бул кызыл китептин акыры мааниси барбы? Биз үйдө мындай спокойно жата алабызбы? Мен катты түзүнчө билем, эмне кылайын? 2016-жылдары Багышев, Бактияр деген байке бул жерде иштеген. Бул атул кийим дей турган болсоңор, ушул токтомду жокко чыгарып берген судьянын бир туугандары. Мына сизге калыстык сот адилеттүүлүгү деп атасыз го, мен сизге адилеттүүлүгүн айтып берип атам. Эгер мынчалык сизге баары бир болсо, анда бошотуп бериң, жаш иштей турган мындай патриот балдар келсин, иштесин. Азыр толтура. Иштейм деген билими жогорку билимди бар. Технологияны жакшы билген, 3-4 тилди билген. Сот бул нерселердин баарын жокко чыгарганы, бунун баары мыйзамсыз кылынганы дегени. Түшүндүңүз да мен? Мыйзамсыз. Эмнеге бул адамдын үйү токтому жокко чыгарылды? Ошол мыйзамсыз документтерди жасаган адамдар силер камалган жоксуңар. Мыйзамсыз документтер менен жашаган жарандар үйүнөн чыгарылат, бирок мыйзамсыз документтерди жасап берген кадрлар дагы эле ушул жумушта иштеп келе береби? Кана адилеттүүлүк? Кана калыстык? Прокурор кызматкери сиздин жеке телефонуңузга байланышканга болбойт, мыйзам тыюу салат. Прокурор деп жазып коесуз го. Нурлан Сузак, прокуратура. Сиз надзорный органсыз, сиз буларды көзөмөлдөшүңүз керек. Көзөмөлдөөчү менен көзөмөлдө турган адам жеке телефондон байланышканы бул мыйзам бузуу. Ойма эмне келсе ошону сурап көрөм да, эми журналист менен көрүүчүлөр ушундай жооп алып алсын дейм да. Ошондуктан прокуратура кызматы, УКМК кызматы, президенттин администрациясы же болбосо министрлер кабинетине кайрылабыз. Мен эч качан кайрылуу жасаган эмесмин. Бирок бул чыгарылышта мен кайрылам. Көзөмөлгө алып бериңиздер байкелер. Мынтип жарандарды кыйналышыны көз жумуп өткөгүлө. Эртең бул ар бир кыргызстандык менен болушу мүмкүн. Assalamu alaikum. Менин атым Сейдалиев Аскар. Жашаган үйүбүздүн дарегибиз Жалал Абад шаары, Сузак району, Арал айылы, Куламединов көчөсү 41. Биздин баардык укук берүүчү документи бар үйүбүздү судья Багышев жараксыз деп алып койду. Административный сот Жалал Абад. Бул чечими 2021-жылы чыккан экен, 2 жыл мурун. Буну биз жакында эле майда 2023-жылы билип атабыз. Бизде выселение деп келишкенде. Биздин буйругубузду 2006 чыккан буйругубузду жокко чыгарды, ал жылы бир гана силер алдыңар деп. Ал эми мен айыл өкмөткө кайрылсам 2016 жылга чейин бардык документтер архивге тапшырылды деди. Ал эми архивден мага мындай официальный түрдө маалым кат берди. Мына биздин кызыл китебибиз. Архив кызматы Жалал Абад региондук башкармалыгы берген архив маалым катында төмөндөгүдөй. Сузак районуна караштуу Тажбулак айыл өкмөтүнүн архивдик фондусунан 2006 жылдагы токтомдор жана буйруктар китеби каралып, Тажбулак айыл өкмөтүнүн спутник ирригатор айылдарынан 57 жаранга менчик үй куруу үчүн 006 гадан жер участогун бөлүп берүү жөнүндөгү 30 июнь 2006 жылдагы номер 142 сан менен чыккан токтомдоо тизмеде 53 катарда Жумаева Марзия катталган. Бул менин апам. Демек 57 жаранга токтом чыккан жана спутник ирригатор айылдарынан 2006 жылы токтомдор берилген. Биздин кызыл китебибиз 2013 жылы берилген. Ал эми судья биздин кызыл китебибизди жокко чыгаргандан кийин кадастр мамлекеттик Сузак филиалы тарабынан 2022 жылы 9 жылдан кийин башка жасалма кызыл китеп жасап берди бул кошнама. Мекемелер аралык комиссиясынын актында курамында Тажбулак айыл өкмөтү, кадастр мамлекеттик мекемеси Сузак филиалы, Сузак району шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы корутундусунда көрүнгөндөй Куламединов 41 жер тилкеси Сейдалиев Аскарга таандык болгон жер тилке. Тажбулак айыл өкмөтүнүн ирригатор айылында жайгашкан жана теплица
айылы бул жер тилкенин түштүк жагында жайгашкан. Ирригатор айылы жана теплица айылы эки башка деп турат. Кошуналар жана ирригатор айылынын айыл башчысынын маалым катында бул жер тилкеси жана үй бизге Сейдалиев Аскарга таандык болгону белгиленип жатат. Эми ошол 2022 жылы жасалма кызыл китеп менен бизди өзүбүз салган үйүбүздөн кууп жатышат. Урматтуу Али Эргешев, мүмкүнчүлүгүңөр болсо ушул маселени чагылдырып берүүңүздөрдү суранам. Азыр биз Ташбулак айыл өкмөтүнүн жетекчилигине келгенбиз. Ассаламу алейкум. Беги кандайсызбы? Атым Али, фамилиям Эргешев, журналист болом. Окуя боюнча кыскача айта кетейин. Бул байкебиз буйрук менен жер алган. Үй жашап атат азыркы учурда дагы. Ошол жерде түптөп үй салган, мындайча айтканда. Бирок азыркы учурда ал адамдын токтомдорун дагы, буйруктарын дагы, жада калса мына кызыл китебин дагы сот жокко чыгарып койгон. Себеп дегенде жое келтиришкен, булар жасалма деген. Туура эмес жолдор менен берилген деди. Анан биз как бы журналист катары эки тарапты тең чагылдырышыбыз керек да. Ошондуктан мынаны сиз бир адис катары карап берсеңиз. Булар чыныгында мыйзамдуу берилгенби? 2006 жылда буйруктар берилген эмес деген сөздөр жүрөт. Бирок 2006 жылда жүздөгөн адамдар буйрук алган. Буйругу бар экен. Бул азыр мыйзамдуу кагаз, өзүнөн өзү мындай киоскадан алынган эмес. Болгону биз мындай сөз катары айтпай, адистерине келип аткан жерибиз ушул. Тактап алалы кагаздарды, документтерди. 2006 жылы алган кезде. 2006 жылы алган. Ошо эми арал айылда болуп атабы? Мына өзү неме биз керек болуп анан кийин архивден немесин алганбыз да. Архивдеги чыгарган көчүрмөсү нускасынын юридикалык күчүнө ээ деген немеси бар да. Заверенный берилген. Бизге тастыктап берди, аркасында номери бар, архивде номери. Ошол тастыкталган действительно. Бул сот не деп чечим чыгарып атат? Жок, сотто тилекке каршы бир канча мыйзам бузуулар бар да бул жерде байке. Мен сизге мындай ачыгыраак, тагыраак кылып айтып бергенде, мындай мамлекет кызматкерлери бир клан уюштурган да бул жерде. Уюштуруп, мендеги маалыматтарга караганда бул байкени гана эмес, бул күнгө чейин дагы бир башка жарандардын да үйүн башка адамдардын атына өздөштүрүп берип жүрүшкөн ушинтип. Мантип мамлекеттен 2006 жылдан, 99 жылдан баштап алган буйруктарын оңой эле жокко чыгарышып, кызыктар болгон адамдардын атына өткөрүп берип жүргөндүгү жөнүндө маалыматтарды алып атабыз. Алардын бир факты бул байкебиз болуп атат. Колунда мыйзамдуу деп саналган мамлекет тарабынан берилген кызыл китеби болуп туруп, бүгүн үйүнөн ажырап отурган жери. Жер адиси келип, бизде соттун 19 апрель 2021 жылдын багында протоколу бар. Ошол жерде жооп берип атат. Мына азыр талаш болуп аткан, биздин буйрук жер боюнча эмне дей аласыңыз десе, жер адиси айтты, убагында ошо Сатиев Медер ошо 2007 жылы алган буйрук менен жүрө берген, мамлекеттик органдарга кайрылган эмес. Багы регистрациядан, системалык каттоодон өтүп, неме үчүн кайрылган эмес, ошончо ага жер тилкеси берилген эмес деп атат. Биз ага жер тилкени бербедик деп атат. Бул бир маселе. То есть ал только буйрук менен калып кеткен да, түшүндүңүзбү? Ал барып ага жер наместий, жер тартып беришкен эмес. Анан бул бир маселе. Экинчи маселе, айыл өкмөттөн жер адиси айтып атат, бул протоколунда жазылган. Менин билишим боюнча дейт, бул кишиге биз 3 бунун үлүшүн алып, 3 жер бергенбиз дейт, экоосун сатты дейт. Бирөөсү калган дейт. Бирок Сатиев Разак 5 жерди алдым деп атат. Айыл өкмөт биз 3 эле жерди бердик деп атат. Ал мен 5 жерди алдым деп атат. А боптур, ошенткенде азыркы булардын буйругу 2007 буйругуна мына кагазды көрсөңүз болот. Мына кагазда архитектура жана айыл өкмөтүн колу турат, сатып ал дейт. Бир окуп коеюн. 27/12/2021 акта үй бөлүштүрүү боюнча ушул Сатиевке ушинтип соттошо берген үчүн боптур деп мына 5-участкасын дагы ажыратып бердиңер. Ошол жерде Дмитровка деп турабы, окуп коюңузчу. Ташбулак айыл өкмөтүнүн Дмитровка айылынан, Дмитровка бул себеп айыл өкмөт, кстати, айтты, өз убагында
кайрылбаган үчүн уже арадан канча жыл өтүп кетти. Мына азыр булар 21-жылы болгондо 14 жыл өтүп кетиптир. Уже Арал айылынан буларга теплица болуп буйрук чыккан, уже жер калбады, таралып бүттү деди. Ошон үчүн Дмитровка деген айылынан бөлүп беришти буга. Түшүндүңүзбү? Алга, мына. Бирдиктүү аймак деген сөз көтөрүлүп атат да азыркы учурдачы. Бирдиктүү аймакка район кирет да турабы? Азыр мына мен сизге списогун да көргөзүп берейин кагаз түрүндө. Мына Сузак району. Турабы? Ушул аймактар бирдиктүү аймакка киреби, кирбейби районго? Азыр ушул убакта райондун немесинде да турабы? Бирдиктүү аймак болуп эсептелинет да. Бирок тилекке каршы сот отурумунда судьялар тарабынан. Эми судьялардын ишмердүүлүгү боюнча биз аларды отдельно кайрылабыз. Бирок судьялар тарабынан бул бирдиктүү аймакка карабайт деген сөздөр айтылган да. Ошого сиз эми адиссиз да бул иш боюнча. Бирдиктүү аймакка киреби, кирбейби? Эми бул негизи Сагыр районунун тегерегинде болуп атат район темеде да. Бирдиктүү аймак болуп эсептелинет. Эми биз соттун немесине аралаша албайбыз да. Маселе. Байке, соттор көз карандысыз дейбиз да. Бирок соттордун да жоопкерчилиги каралган да мыйзамда. Бирок ар бир мамлекеттик ишкана, кызматкерлер, соттор көз карандысыз деп эле жоопкерчиликти өзүнөн алып салган туура эмес да. Эми мындай кылабыз. Жакшы. Мен бул кызматка жакында келдим, бир апта болду. Кыргызстанда акыркы 2020-жылдан баштап айтыла турган жакшы сөз болуп калды бул. Эми мындай кылабыз. Азыр жер адис келсин. Мен жеке өзүм боюнча бул агабыздын маселелерин угуп атам. Кантип үй салгандарын угуп атам. Ошого мен дагы жер адис менен дагы бир сыйра ушуну өзүмчө жеке немем боюнча тактап көрөйүн. Кандай болгон, эмне болгон, кимде маселе, кимдики кандай экен мен тактап туруп дагы байка менен кабарлашабыз. Сөзсүз. Эгер трансформация болуп эле адамдар жашап атат го, ошондо болгон да туурабы? 2006 ошончо кошунам бар бул. Мен ошон сизден кече дагы налоговый боюнча биринчи этажда адисиңер бар. Аке, мен ошодон сурасам 2006 жүздөгөн адам алган бизден токтом. Билем мен ал илгертен эле алган 2006 алган да трансформация болуп жашап атышпайбы. Мен бирок сен жашаган жерлерди мен көргөн эмес. Мен өтүп бир интерес кылып өзүм текшерип келем да. Бир эле мен эмес. Демек 2006-жылы токтомдор башка элдер алса, жашап атса, демекки 2006-жылы бир эле Жумаева Марзия алган эмес да. Туурабы? Бир эле сот жазып атат. Бир гана Жумаева Марзияга 2006 берилди токтом. Башка эч кимге берилген эмес деп атат. Бул жасалма документ деп атат. Жасалма документ болсо мен прошлыйга келип архивке бир нерсе кыла алат элем да. Анда ошо немедегилеринен факты кылып коюш керек. Кол кошуналарынан ошо малды алып. Факты силер эле кылып коесуңар. 2006 токтом мен силерде регистрацияны Болсо ачып көрөбүз ошолор текшеребиз. Жер комитети келсин, ачып текшеребиз. Колун кошунадагы Дамком кварталынедагы бүт баарынан мына белгилүү кагаздар бар. Бул адамдар ушул күндөн бери жашайт бул жерде, буйрук, мыйзамдуу жашап келет деген көрсөтмөлөр бар. Силер тараптан да болуп атат. Жада калса госрегистрден дагы болуп атат. Бирок эмне себептен сот адилеттүүлүгү дагы буларды үйүн тартып алып атат. Эң кызык жагдай сот мамлекетке жер кайтарылсын, токтомдор, буйруктар жокко чыгарылсын деген жеринен бул адамдар менен тирешип соттошуп аткан адамдын атына кызыл китепти өткөрүп коюшуп атат. Телефон номерин алып калдым. Сизди мен интернеттен көргөнмүн. Биз болгону силер берген буйруктар мыйзамдын негизинде болгонбу? Бул мыйзамдуу күчкө ээби? Ошону тактап алалы дедик болгон. Рахмат сизге. Биз азыр айыл өкмөтүнө келип, була берилген буйруктарды тастыктап атабыз. Азыр госрегистрге барабыз. Мындайча айтканда, маселенин көйгөйдүн эң башы болгон ошо жер. Ал жакка барып бул кызыл китеп мыйзам негизинде берилгенби? Аны тактайбыз. Андан кийин сотко барабыз. Сот адилеттүүлүгүнү эмне үчүн журналисттер, активисттер, блогерлер талап кылышы керек? Ушул күнгө чейинки болуп аткан иштерди териштирүүсү милдет болгон мындай надзорный органдар бар, прокуратура деген, улуттук коопсуздук кызматы бар. Алар эмне үчүн карабаган? Эмне үчүн жарандардын укугуну азыркы учурда журналисттер же болбосо блогер же активист сыяктуу адамдар коргошу керек? Чыныгында мамлекетте милдеттендирме алган адамдар кылган эмес. Мыйзам бузуулар күзөтүлгөн, бирок бул биздин субъектив оюбуз ар дайым.
ага тиешелүү мекемелер бар, баа бере турган, бирок биз өзүбүздүн субъектив оюбуз менен кирип азыр бул мыйзамсыз иштер кантип болгон, кандай жоосундар менен жасалган, жана кыргызча кылып айтканда кимдер табакташ болгон деген суроолорду узатып көрөбүз. Макул, макул. Ассаламу алейкум аке. Мындайсыз. Атым Али, фамилиям Ергешев. Танысаңыз болот менен. Кызыл китепти көтөрүп келгенбиз. Кайра баштан келсең, мага кат менен кайрылып, мен сага кат жүзүндө жол берем, болду. Кандай? Неге? Кат жүзүндө толук маалымат беремин. Анткени мен сизден кыйын нерсе сурабай атам. Мына мыйзамдуу, бул бир. Ошону мен. Экинчиси. Мен байланышып. Мендеги маалымат боюнча, силер бул кызыл китепке жасап берген адамга ошол тилкеде эки адамдын аты турат. Бул кантип болуп атат силерде? Соттун чечими менен турат. Мен сага дагы айттамын. Кат түрүндө жооп берем буга мен. Соттун чечиминде менин Адистерим бар. Кат иш кылган адистер, сотко катышкан юристим бар. Урматтуу Садыр Жапаров, кадрларыңыз. Булар маселени туура эмес жасап коюшуп, бүгүнкү күндө келип элдер ошол нерсеге жооп талап кылып аткан учурда кат менен жооп берем деп отурушат. Жоопкерчилик абсолютно жок. Көрүп атасыңар бул нерсени. Мен силерге бетиңиздин артында айтып берем бул нерсени. Бул адамдар бул кызыл китепти ушул байкебизге жасап беришкен. 2013-жылы. Бул мыйзамдуу. Мыйзамдуу экенин сиз деле тастайсыз, туурабы? Кече келдик. Мыйзамдуу. Бул китеп. Буну мыйзамдуу дейт. Дал ушундай кызыл китепти Сатиев жаранга 2022-жылда беришкен. 9 жылдан кийин. Сот деп атат, соттун чечими деп атат. Ага дагы каршы эмесмин. Макул. Бирок сотко чейинки булардын базасы бар. Булардын өзүнүн бирдиктүү базаңар бар, туурабы? Ооба. Кайсыл себеп менен силердин бирдиктүү базаңардан бул кызыл китептин атынан башка адам чыгып атат? Мен жооп берем сага мен. Кантип болгонун баардыгын. Архитектура Дмитровка айылынан деп Сатиев меделге бөлүнсүн деп силерге акт түздү мына. Ошо Дмитровка айылынан бөлүнсүн десе, силер Арал айылынан кызыл китепти үстүмөн жасап берип койдуңар. Кече мен сизге сурадым да, Багышев, Бактияр деген киши иштегенби мурун? Иштеди дедиз. Мен сага дагы айттым. Ал Багышев Данияр деген соттун муртуган эмес. Сизге жана түздөн түз айтып атат бул нерсени. Мен үйсүз калып атам. Мен сиз менин укугумду силер коргой турган бир мекемесиңер. Сиз эмнеде айлык алып иштеп атасыз? Жөн эле мынтип кат менен кайрыл деген кутулуп кетиш бул оңой эле нерсе. Кат менен кайрыл, мен сага жооп берем. Эмне отурасыз? Кандай отурам? Нерде эмне отурасыз? Мен жооп берем. Мен жаран катары сизге келдим. Сиз мен тилиңиз жокпу? Сүйлөп бере албайсызбы? Сүйлөштүм мен сени. Бул мыйзамдуу түрдө кат менен сага жооп берем. Сиз коркуп атат экенсиз азыр. Мен коркуп атасыз. Кызматыман кетип калган билбейм эмнеден коркуп атасыз. Муну Алла билет ону. Камалып кетем деп коркуп атасыз. Мен камалбайм Кудай калса. Болуп турам. Мен сени анда коркой жооп берем. Сизге жаран түздөн түз. Мен анда мен камалам түзбейм. Байке. Анда мен сизге айтып атам, эмне жооп бербейт? Эмне жооп бербейт атасыз? Ошону Сизге жаран. Мен кат түрүнө жооп берем. Түздөн түз суроо берип атат. Бул чоң эме. Эмне үчүн мен жашаган үйдүн адресине, дарегине башка бир жаранга кызыл китеп жасап берип койдуңуз деп атат. Кат түрүнө жооп берем, себеп кылган адистер бар. Турсунбаева бурул эже келип, ошо мени сүйлөшүп кеттик, жолугуп кеттик деген жерде үйүмө келип, комиссия менен келип, укам сенин үйүң экен бу деди. Бул документиң бар экен деп шүгүр деп кетти. Анан карасам эртең менен бул жака келсем, уже мынага кызыл китеп жасап берип коюптур 2022-жыл. Мен кабарымам жок. Кызыл китеп жасап, анан бурлай жерден эмнеге мынтип жасасаңыз, буга бөлөк жерден үй берилгенден кийин буга башка идентификационный код берилиш керек эле. Жана башка кызыл китеп берилиш керек. Бул бир код менен, мына бир код менен, биздин код менен, потому что ар бир жердин өзүнүн идентификационный, бул биздин паспорттун ИНН дейле да. Менин паспортумун ИНН менен бөлөк адамга паспорт берип коюп атат да азырчы. Ачык эле. Мына код 3051210020803 бул Арал айылына байланыштуу. Бул Дмитровка айылына эмес. Раз Дмитровка айылына байланыштуу болсо, ал жака отдельно код. Бурул эже айтыптыр, мен сизге айткам деди, мага айтты. Айтса сиз кулак салбай, буйрук берип прямой. Сен жаса. Кийин азыр беттештиребиз. Кийин кимиси кыйын болуп соттон утуп кетсе, ошо утуп кетет депсиз. Болду. Бурул эже ошон үчүн мен жасап бердим деди. Бул кызыл китептин акыры мааниси барбы? Биз үйдө мындай спокойно жата алабызбы? Же биз Кытайдан келдикпи? Мен ушу Сузак районунун тургунумун. Апам өмүр бою Сузак районунда жашап, 6 баласы бар, жесир аял. Ушундай адамдардын укугун коргосоңор силер анда бул эмне кызыл китептин мааниси жок болуп калып атат да.
Калаганы келип, калаганын үстүнөн 10 жылдан кийин жасап Кат түрүндө кайрылып, мен жооп берем. Баардыгы мыйзам кайсыл жерде мыйзам бузулган, кайсыл бузулган эмес. Анда сиз бул кызматыңызга Бул байкени мен кат түрүндө да нормально жооп беришине ишенбей атам да. Ушунчалык деңгээлде мына кайдыгерлик. Биз сизге жөн эле туруп алып атат. Мен жалган айтып атамбы? Дагы бөлөк 1789 кодду азыр ачып көрүң. Дагы Сатиев медерде турат. Андай. Калыстык үчүн ачып көрбөйсүзбү? Ачып көрүң. иштебейт бу адам. Өтсүн деген Ушул соттун чечими деп айттыңыз бизге, долуп атасыз да? Соттун чечимин аябай укмуш окуган экенсиз. Сатиевке өткөрүп берилсин, ушул жарандын үйү деген пункттун бизге окуп бериңизчи, сураныч. Мен кат жүзүндө билем, эмне кылам? Кат жүзүндө баарын толук маалымат берем. Кантип өткөн, кантип сот болгон. Жок. Сиз утверждать этип аткан нерсени мен сурап атам сизден. Соттун чечими менен деп атасыз. Соттун чечими мына колубузда. 2016-жылдары Багышев Бактияр деген байке бул жерде иштеген. Бул атуул кийим дей турган болсоңор, ушул токтомду жокко чыгарып берген судьянын бир туугандары. Иниси. Бир тууган иниси. Түшүнүп атасызбы эми? Биз эмне үчүн госрегистрге наразы болуп келгенибиздин себебин эми түшүндүңүзбү? Бул госрегистрде иштеген адис менен бүгүнкү күндө үй токтому жокко чыгарылган жарандын ишини караган судья бир экөө. Судья менен жасалма кызыл китеп жасап берди. Бул адам менен соттошкон Сатиевдин адвокаты жердеш, айылдаш. Мына сизге калыстык сот адилеттүүлүгү деп атасыз го, мен сизге адилеттүүлүгүн айтып берип атам. Сизди кылып аткан характериңиз, кылып аткан өзүңүздүн мындай карманышыңыз аябай туура эмес байке. Мамлекеттик деңгээлге туура келбей атат. Бир жетекчинин атына туура келбей атат. Баарыбир кылып атасыз да, баарыбир. Сизге баары бир да жарандардын кайгысыбы. Келген жокпуз да. Биз мамлекеттик мекемеге государственный услуга алган үчүн биз төлөгөн налогтун айынан сиз айлык алып отурасыз. Эгер мынчалык сизге баарыбир болсо, анда бошотуп бериң, жаш иштей турган мындай патриот балдар келсин, иштесин. Азыр толтурат. Иштейм деген билими жогорку билимди бар. Технологияны жакшы билген, 3-4 тилди билген, компьютерди жакшы билген балдар бар. Мына кызыл китепти караңызчы, мыйзамдуу жокпу? Бир карап чыгыңызчы эжеке. Бул кызыл мыйзамдуу болчу. Башында жасаган мен. Болчу. Жасалгандан кийин соттун чечими чыккан. Бул жараксыз деп табылсын деген. Жараксыз. Соттун чечими чыккан. Анан ошондо компьютерге киргизгенде Жумаева Марзия тигүү деген жерде полный жок болот. Мен булуп турум. Сатиев медер 1789 код. Мен жашап аткан үй 0803 код. Сиз ошол 0803 кодду ham Сатиевке өткөрүп берип койдуңуз. Мен өткөргөн жокмун. Түшүн. Бул соттон чечим чыгып келди. Биз соттун чечим чыгып келген чечимди аткарып Бул жарандар сотторду башкача элестетип калыптыр уже. Сатиев Мадиевке өткөрүп берди деп атасыз. Ошентип келди деп атасыз соттун чечими. Жок, жараксыз деп табылды. Биз буларга кызматына тиешелүү нерсени сурайлы болду. Мына айыл өкмөткө бардым азыр. Мынаны мыйзамдуу деп айтты. Буйрукту дагы, токтомду дагы, буйрукту баарын мыйзамдуу деп айтып берди бизге. Хорошо. Ошол буйруктун негизинде силер кызыл китеп бергенсиңер. Бул дегени, бул дагы мыйзамдуу дегени. Жок, мен муну эч ким мыйзамсыз деген жери жок. Жок, токтоңуз. Мен сизге аягында сурап берем. Мен буланын өзүнө да баргам, үйүнө барганбыз. Ошондо мен айткам, сенин жериң ушундай болуп атат. Эмне үчүн сен сотко барбадың? Деп, эртеси мага келдиң, туурабы? Келдин, анан кийин документтен көтөрүп, решение сотту көрсөттү. Мына момтип жараксыз деп, ошон үчүн ушундай жасалган. Действует эт деп мен буга өзүм балет этип айттым го. Да эмне кылайын? Эмнеге сиз балет этесиз? Просто сиз кызматыңызды кылыңыз. Мен Бул бир, кызыл китепти бериңиз. Бул эки, мыйзамдуу. Үчүнчүсү, бул адамдын апасынын атында болгон башында ал жер. Анын апасы бул байкеге өткөрөт. Байке кызына өткөрөт. Анын ичинде юридический силада болгон 3 мекеме катышып атат. Бул эмне дей турган болсо, нотариус. Туурабы? 3 жолу нотариустан өтүп келген чыныгы документтер соттон жокко чыгып аткан учурда эмнеге силердин мекемеңер талап кылган жок? Биздин ишмердүүлүк толук турда мыйзамдуу болчу. Сиз аны жок кылганга укугуңуз жок. Бул мыйзам бузуу болуп саналат деп талап кылган эмессиңер. Аны биз талап кылбайбыз. Мен бул сотко барган эмесмин. Бизди сотко чакырган эмес. Жоопкер деп атпайбы кадастр? Ташбулак айыл өкмөтү менен кадастр жоопкер катары. Эми жоопкер болсо юрист баргандыр. Мен барган эмесмин. Эми юрист сиз болосузбу? Общий кадастр бир мекеменин представители болуп атасыз. Мен сага дагы айтам. Маселени түшүнүп атасызбы? Мен сага дагы айтып атам. Мен бул сотко барган эмесмин деп атам. Эме чыккан, турду?
соттун чечими чыгып атабы. Чыкканда ошону муну катташат биздин балдар. Каттаганда жанагы Жумаева Марзия деген жер пустой болот. Пустой болуп анан туруш керек эле. Пустой болуп туруп тур эми мен айтып атам. Пустой болуп турган. Андан кийин муногу Сатиевдин келип туруп булар заявление жазат. Именно биздин жерибиз ушул жер. Алып барып ошол жерди көрсөтүп атат. Аны ошол жерге документ кылып бергем да. Сизге мамлекеттин көз карашы боюнча айтып берейинби? Азыркы кылган действияңызды. Бирөөнүн мүлкүн бирөөгө өздөштүрүп берүү. Бирөөнүн мүлкүн бирөөгө мен соттун чечими болбосо никак Токтоңуз. Мен сизге түздөн түз ошол чечим менен сүйлөшүп атам эжеке. Чечимдин кайсыл пунктунда бул байкенин үйүн тартып алып мамлекет Сатиевдин өзүнө өткөрүп бергиле деген жери бар. Сатиевдин өзүнө өткөрүп бергиле деген эмес. Эми суроо. Эми экинчи суроо. Нолдон баштап документ жасаган. Бул адамдын токтому жокко чыгарылды. Туурабы? Адамдар жылдап өчүрткө туруп атат жер алыш үчүн. Эң кызык жагдай. Эмне үчүн бул байкенин жери Абдыкадырга эмес, Жумадылга эмес, башкасына эмес да, ушул адам менен соттошуп, тирешип жүргөн Сатиевдин атына өтүп атат бүгүнкү күндө. Эми Сатиев уже тирештин өтүп атып турган ошол жерге өзүн алып келет. Жок эжеке, бул Сатиевдин заказы менен аткарылган иштей көрүнүп атат биздин көзүбүздө. Түшүнүп атасызбы? Дамком келди. Биз билебиз, өз үйүң менен шүйдү кургансың. Биз мына тастыктап беребиз деп актам түзүп берди. Биздин үйүң ак түзүп берди. Силерге чейин дагы келип, Ры Сатыбалдиев деген иштейби? Көрүүчүлөр үчүн калыстыкка базаны көргөзүп коюңуз элдерге. Айыл өкмөт, иштебей атат. Сатыбалдиев, Иштеп Долгорло, 4 адам келип иштебей атат. Иштеп кетсечи? Иштебей атат атам мен сага. Бүгүн анда кызмат жок экен да сизге. Кызмат жок, азыр түшкө чейин. Жөн эле отурасызбы? Түшкө чейин иштебейбиз. База жок. Неге? Иштебей атат, база интернет жок. İşte evet abi. Ушунчалык деңгээлде кайдыгерсиңерби силер? Неге? Abi көрүүчүлөр көрүп атат сизди канчалык деңгээлде кайдыгер мамиле кылып атканын. Выражение лицаңыз, аке, мындай маскадай да, мындай эч бир эмоцияңыз жок да, мындай биз айтып атабыз, мындай жаран сизге айтып атат, сиз мындай даже ордуңуздан туруп коюп атасыз да, мындай баары бир эми бутуңузду асып столго коюп коюшуңуз эле калды да. Туруп койсоңуз болот эле, для уважения, адамгерчилик катары. Мынчалык урматтуу Жалал Абад облусунун губернатору, президенттин өкүлү, биз болгону жагдайларды көргөзүп беребиз. Сизди кызматтан ала албайбыз, сунуш кыла албайбыз эч кимге бул нерсени да. Бирок ошол ыйгарым укуктуу адамдар сизди көрүш керек. Канчалык деңгээлде Кыргызстан өнүк пөшүнө салым кошуп аткан адамдар катары. Өнүк пөшүнө дагы айтып атам. Кашанын ичинде айтып атам. Кыргызстандын өнүк пөшүнө салым кошуп аткан адам катары сизди көрүш керек, жетекчилик. Ушундай кайдыгер адамдардын айынан бүгүн турак жайы бар. 10 жылдап, 15 жылдап түптөгөн үйүнөн ажыратып отурулган жарандар турат эшиктин астында. Адилеттүүлүк устап, сотто жүрөт адамдар. Бул жакта ыйлагандар толтура, эмненин айынан десе, дал сизге окшогон. Мына кааласаңыз аброюма шек келтирди деп мени сотко бериңиз. Мен ага дагы каршы эмесмин. Дал сизге окшогон адамдардын айынан бүгүн Кыргызстан өнүкпөй атат. Бүгүн адилеттүүлүк жок Кыргызстанда. Бүгүн сизге окшогон кадр, сизге окшогон жарандардын айынан бизге окшогон журналист, блогер, дагы кандай деп атайбыз билбейбиз. Алар правозащитник болуп жүрөт. Алар ошол жарандардын укугун силер коргошуңар керек болчу. Мага окшогон адамдар те алыстан келип коргоп жүрүшөт. Сиз сот жокко чыгарды деп айттыңыз. Туурабы? Сот бул нерселердин баарын жокко чыгарганы, бунун баары мыйзамсыз кылынганы дегени. Түшүндүңүз да мени? Мыйзамсыз. Эмнеге бул адамдын үйү токтому жокко чыгарылды? Ошол мыйзамсыз документтерди жасаган адамдар силер камалган жоксуңар. Бул өрөбү анда? Менин документим мыйзамсыз. Мыйзамсыз документтер менен жашаган жарандар үйүнөн чыгарылат, бирок мыйзамсыз документтерди жасап берген кадрлар дагы эле ушул жумушта иштеп келе береби? Кана адилеттүүлүк? Кана калыстык? Бул жетекчи жаңы келген 2 жыл болду деп айтты да. Бирок сиз аябай бир көп иштерде колу бар адамдардай көрүнүп атасыз да бизге көзүбүзгөчү. Таң калыштуусу ошол Сатиев деген адамдын юридикалык жактан жакшы башы иштейт экен да анда, мыйзамсыз экенин далилдеген. Эмне үчүн силер Сатиевке чейин ушул адамды үйүнөн сүрдүрүп чыгарган эмессиңер мыйзамсыз болсо? Сүрдүрүп чыгарышат биздин кызмат эмес. Эмнеге териштирген эмессиңер ушул кызыл китепти статусун? Биз соттун чечимине каршы эмете албайбыз. Соттун чечимин каттайбыз. Соттун чечими чыкканга чейинки действиялар бар да. Зачем соттун чечими чыкканга чейин булардын документи нормальный? Сиз жашыңыз чоң, оптуңуз бар, түшүнүп атам. Бирок азыр мыйзамды аябай жаштар жакшы билип калды.
Сиз айтып аткан нерсе бүгүнкү үйүндөн ажыратып отурулган адам мыйзамсыз болсо, мына Светке коммунальный кызматтарга кантип төлөгөн? Мен сенинга да айтам, булардын жашаганы мыйзамсыз болгон эмес, мыйзамдуу болгон. Эмне үчүн ошол нерсени сот отурумунда айткан эмессиңер, чечимге чейин? Сот отурумуна мен барган эмесмин. Бизде юрист бар, юрист. Сизден бир жарым сураганбы ушул маселе боюнча? Мен сураган эмес. Башчы кандай болсо, кол астындагылар дагы ушундай болот. Түшүнүп атасызбы? Сиз бүгүн кайдыгерликти бизге көргөзүп аткандай, бул адамдын сот отуруму жүрүп жаткан учурда кадрларыңыз ушундай кайдыгерлик кылган. Бул аялга айтып келген эмес. Кызыл китепти жасаган аялга ушул кишини кызыл китебинен ажыратып жатышат деп бир да адам айткан эмес. Өзүңүз айтып атасыз, туурабы? Мен ошол соттун чечимин көрдүм. Кайдыгерликпи бул байке же кандай? Окуганга кыйналсаңыз мен окуп берем, калсаңыз мына. Мен жакшынакай окуйм. Я. Жакшынакай окуйм. Сиз ошол жакшынакай окубаганыңыз үчүн бүгүн башаламандык болуп атат да. Айыл өкмөт өзү айтып атат мына. Бизге таандык. Кыскасы сотко бер. Кимди? Мени ким үйүстө чыгылып, анан ошондо сүйлөшөбүз. Бул значит признавать этип атасыз уже. Винаңызды признавать эткен, сотко бер деп атасыз уже. Соттун чечими чыкмайын эч кандай документ жарабайт. Турдугуловдон сураса, өздөрү чыгарган кызыл китепке бир сөз мындай защита айтпады. Бир протоколунда фиксация болгон. Сизге болбойт го мындай. Билесизби? Прокурор кызматкери сиздин жеке телефонуңузга байланышканга болбойт, мыйзам тыюу салат. Прокурор деп жазып коюсуз го. Нурлан Сузак прокуратура. Вот, Нурлан байке, эгерде сиз бизди көрүп калсаңыз, Сузактын прокуратурасы болбойт, сизге мыйзам тыюу салат. Сиз надзорный органсыз, сиз буларды көзөмөлдөшүңүз керек. Көзөмөлдөөчү менен көзөмөлдө турган адам жеке телефондон байланышканы бул мыйзам бузуу. Биз ошону дагы үйрөтөлүбү эми адамдарга? Прокурорлор менен мамлекеттик кызматкерлер жеке телефон аркылуу байланышканынын өзү туура эмес бул. Президент жүрөт да мындайча айтканда кыйналып, аны түздөш керек, муну түздөш керек, а бул жактан надзорный органдар мындай кылып атат. Ойма эмне келсе ошону сурап көрөм да, эми журналистмин, көрүүчүлөр ушундай жооп алып алсын дейм да. Мына жерде жарандар титишип атат да азыр. Мына бул жаран өзүнүн үйүн коргоп атат, бул эжекебиз эми кандай деңгээлде позицияда барып атат, эми аны көрүүчүлөр билет. Бирок сиз карап отурасыз да буларды. Жетекчисиз го сиз. Жок дегенде ушул экөөнү оозун басып, мен жетекчимен, мурдага жанагы мен сага айтып атпаймынбы? Кат жүзүндө жооп берем, сен мына айтасың. Жок, караңыз. Кат жазып атпаймынбы, кат жооп берейин. Бизде мурдагы жетекчилик болгон да. Жанагы ата бабаларыбыз жетекчи болуп иштешкен алар жетекчи болгон. Билесиз, эми колхоздо иштешкен башка болушкан, жетекчи катары тынчтангыла. Бул маселени мен өзүм чечип берем, контролуму алып деген сөздү айта алган да. Бирок азыркы учурда биздин жетекчилер ошондой жетишпей атабы дейм. Кат түрүндө сага толук жооп берем, маалыматты беремин. Кат түрүндө эмес. Мынандай да. Кат түрүндө эмес. Такташып атабыз. Жок дегенде мына жарандарды физически, моралдык жагынан силер колдошуңар керек да. Мына жерде отуруп алып, ордуңардан да турбай, мен каттан жооп берем сага деген, бул кайдыгерлик. Мен барымын күтүп көрүштүм, туурабы? Көрүшүп, анан баштадым. Сиз мына документтерди бирөөсүн да колго алып көргөнүңүз жок. Мен көрдүм кече. Эжемен такташып көрдүм. Соттун чечими мен болгон деди. Сүйлөштүм мен. Соттун чечимине чейинки процедуралар кандай болот анда? Эмне да? Бул жерде сиз айтканыңыз биринчи соттун чечими боюнча буйрук жокко чыкты. Ал айыл өкмөттөн чыккан эме. Биз айыл шашпагыла. Сотко чейин барып албагыла. Сотко чейинки маселени айтып атам. Сотко чейинки процедура бар бул жерде. Силер өзүңөр коргонушуңар керек. Сотко чейинки процесс бар. Силер кылган жоруктарыңарга, кылган ишиңерге милдеттүү түрдө жоопкерчилигиңер бар. Ошол жоопкерчилик эмнеге аткарылган эмес? Мен сага да айтып атамын. Тагын айтпаңыз. Башталып, соттун чечими чыкканда көрүп атамын деп. Анда мекеме эмес экенсиңер да силер. Кандай болот анда? Мына жарандар сиздин сөзүңүздүн жыйынтыгы мындай болуп атат. Урматтуу жарандар, эртең ушул жагдай бул байке менен болуп аткан болсо бүгүн, эртең силер менен дагы болушу мүмкүн. Госрегистр силерге кепилдик бербейт. Мына кызыл китепке ишеним жок. Бул китептин мааниси жок деген түшүнүк берип атасыз азыр жарандарга. Түшүнүп атасызбы? Силер соттошосуңарбы, үйсүз каласыңарбы, кандай болосуңар? Госрегистрге кызыгы жок. Соттун чечими гана чечет бул маселени деген жагдайды жаратып атасыз. Мына сизге мындай логикалык ой жүгүртүү. Мен сиздин оюңузду терең жеткирип атам жарандарга. Сиз кылган
Сиз өзүңүз жасаган кызыл китепти жок дегенде юридикалык күчкө ээ эмес экенин өзүңүз коргой албай атасыз. Күчкө ээ болсо. Ээ болсо эмне үчүн коргогон эмессиңиз? Дагы айтам, соттун чечими чыгып келгенде билдим деп атам го. Ошондо мына кызыл китеп эч кимге гарантия бербейби? Неге бербейт? Үйү бар, турак жайы бар деген гарантияны бербейби? Аны соттон суралат. Мына бүгүн кызыл китеби бар адам, бүгүн мына грамотадай эле күчү жок да буну азыр. Грамотачалык күчү жок бул китепте азыр. Ошондо сотко барып сен эмне үчүн мунун күчү жок деп сетип? Урматтуу прокуратура кызматкерлери, ушундай жоруктарды силер көзөмөлгө убагында алгыла. Жетекчилерге телефон аркылуу байланышпагыла Нурлан Байкеге окшоп. Силер ушундай нерселерди өз убагында контролгө алышыңар керек болчу. Бирок тилекке каршы мына бүгүн башаламандык. Бүгүн булар тарабынан берилген кызыл китептин күчү жок. Эч ким гарантия бербей атат. Эртең сиздин дагы үйүңүздү ушул жаран сыяктуу бирөө жарым тартып алышы мүмкүн деген түшүнүккө алып келип атат. Ошондуктан прокуратура кызматы, УКМК кызматы, президенттин администрациясы же болбосо министрлер кабинетине кайрылабыз. Мен эч качан кайрылуу жасаган эмесмин. Бирок бул чыгарылышта мен кайрылам. Көзөмөлгө алып бериңиздер байкелер. Мынантип жарандарды кыйналышыны көз жумуп өтпөгүлө. Эртең бул ар бир кыргызстандык менен болушу мүмкүн.